Баягы билесиздер, Бакиев бийликке келгенде конституциялык кеңешмеде түзүлбөдү беле? Ооба. 150 адамдан турган биринчи чакырылыш, анан 300 адамдан турган экинчи чакырылышта өкмөттөн мүчө болдум. Андан кийин эми Кудай буйруптур ошондой жумуш 30 адамдан турган редакциялык топ түзүлдү. Конституциянын текстин жазабыз деп. Болгон. Ага да кирдим мүчө болдум. Коомчулуктун атынан. Анан мен ошол жерде таң калганым, мыйзамдардын баары орус тилинде жазылат. Көчүрүшөт Google'да. Көчүрүү билбейм, бирок өзөк негиз орус тилинде мыйзам беренелердин баары орус тилинде. Анан барып адистерге барып которгула дейт, аналар которот. Котормосу менен орус тилиндеги баягы түп нускасы менен котормосун салыштырганда кээде бири-бирине каршы келе турган мыйзамдар келе чыгат. Конституциянын өзүндө бар. Деңгээлде, конституциялык деңгээлде. Ошондо биз кандай акыбал жагдалда экенибизди мен ошондо түшүндүм. Анан ошондо мамлекеттик тил боюнча айбалан чоң чатак көтөрүлгөн. Себеби мамлекеттик тил макамы бир гана кыргыз тилинде болсун, жана сиз айткан расмий тилди жоюп сал деген маселе көп курчуп турду. Анан өкмөт, мен билбейм, өкмөт эле болуш керек экен. Кимисин айтасың азыр. Кыскасы бир эки жылдан кийин анан эмне болуп атат? Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын алдында кыргыз тил гимнин ойлоп табышты. Ошол гимнди ырдасак, биз кыргыз тилин өнүктүрөт экенбиз. Ошол гимнди ырдалса биздин акыбалыбыз канча бир деңгээлде акча бөлүнгөн болсо. Бөлүнөт, эми албетте. Ошонун баарын кара бийликте отуруп анан түшүнөсүң да биз өзүбүз бул эми жетекчилик да башкаруучулар да мамлекеттик деңгээлдеги биздин өзүбүздүн тамырыбызга болгон мамилебиздин тайкылыгы да. Формалдуу эле мамиле кылып коюп. Бул деген элди алаксытуу, жөн эле тынчытуу, жөн эле жооптотуп эле болду мына эми көрдүңбү гимн ойлоп таптык деп да. Тиги мен билем эсимде, ал жанагы опера балетке толтура студенттер жийип алып туруп анын салтанаттуу кечесин өткөрдү. Ага да канча бир ырчы чоочулар келип ырдады. Мына тилибиз кантип жоголсун, жоголбойт, соксон деп койду. Жошутуп койду, болду. Маселе анда эмес да.